эсебинен биринчи жолу болуп атат. 2020-жылда айыл чарба багыты боюнча семинар болгон. Бүгүн эми көпчүлүк ушу багбанчылык боюнча, асыл тукум малдарды өстүрүү боюнча тиешелүү адистер келип, Кыргызстан Багбандар ассоциациясынын төрагасы Абдулла Ташевич келип семинар өткөрдү. Биз эми жергиликтүү бийлик катары айыл өкмөттөрдү, жер адистерин, багбанчылыкка кызыккан ушу каралжан жарандарын чакырып, семинар жакшы жогорку деңгээлде болду. Өзүбүздүн Каралжа районунда дагы багбанчылык кылган адамдар өздөрүнүн иши менен, тажрыйбасы менен бөлүшүп, бүгүнкү күндө Кудай кааласа бул семинардын жыйынтыгы сөзсүз Каралжа айыл өкмөт, Каралжа районунун өнүп өсүшүнө ар тараптуу салымын кошот, жемишин берет деген ишеничтебиз. Бизге муну тиешелүү айыл чарба департаменти дагы өзү айтып кетти. Бул жака эми основной бардык түрү эле болчу да, бардык түрү эле болуп, айрымдарын эккендери дагы түшүмүн алып, алды саткандары дагы бар, айтып атышпайбы азыр. Бардыгы эле почти өсөт экен. Бүгүнкү семинардын жүрүшүндө биз багбанчылыкты ыргалдуу кылууга үндөп ушундай бактарга кандай кам көрүүнү үйрөттүк элдерге, алардын илдеттери менен, алардын зыянкечтери менен кандай күрөшүү, анан ошол ыргалдуу бактын элге болгон пайдасы жөнүндө айтып бердик, экономикалык пайдасы жөнүндө. Жана ушул жерде эле биз ошол ыргалдуу багбанчылыкты органика кылып багуу жолдорун дагы үйрөтүп кеттик. Семинар өзү аябай жемиштүү болду, элдердин кызыгуусу аябай жакшы. Кудай кааласа ушу Каракулжа районунда бул ыргалдуу багбанчылыктын келечеги аябай жакшы экен. Каракулжа жергесинде дарактарды бутоо жана аларды тарбиялоо, чоң мөмө, сапаттуу мөмө жетиштирүү боюнча семинар болду. Бул жердеги классикалык бутоолордогу кеткен каталар, бутоодо кеткен каталар бир канча немелер, себептери ушул боюнча кеңири маалымат алыштык. Аябай жакшы болду. Элдин кызыгуусу аябай жакшы экен бу жерде. Бүгүн Каракулжанын өнүктүрүү боюнча жана Абдулла Ташевич менен бактарактарды өстүрүү боюнча семинарга келдим эле. Быйылкы жылдын эсебинен экинчи жолу келип атышыбыз семинарга. Бүгүнкү семинар абдан кызыктуу талкуулар менен өттү. Эл ушунчалык активдүү катышып, бактарактарга жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө кызыгуулары арта баштагандыгын мага таасир берди, жакшы. Бир жылдан бери Каралжа районун өнүктүрүү боюнча атайын группа түзүп, где-то бир 500-600 адамдай чогулуп алып ушу жөнүндө иш алып барып атабыз. Бүгүнкү семинардын максаты Абдулла Ташевичтин багдабаты болду. Андан кийин биздин Каралжа өнүктүрүү группасынын ушу Каралжа районундагы осолорду бириктирип, ассоциация түзүү боюнча биздин ушу жыйын болду. Кудай буюрса ушу ассоциация түзүп алсак, биз чоң гранттарга грант жазып, ушу Каралжа районун өнүктүрүү боюнча иш алып барып жатабыз. Ошо иш алып баралы деген ниетте азыр ассоциацияга биригип атабыз. Биздин иш Кудай буюрса алдыга жылып атат. Ошондой эле биз семинарда биогумус сөл жыланын өндүрүү боюнча дагы сөздөр болду. Мына кичине күн жылыса биз Каралжа районунда сөл жыланды алып келип элдерге таркатып, массовый түрдө сөл жыланды өстүрүп, ушу чет мамлекетке чейин экспорттоо боюнча дагы сөздөр жүрүп жатат. Кудай буюрса ушу иштерди, ойлогон иштерди ишке ашырабыз деген ойдо турабыз. Гранттар булар өзүнүн эмеси менен, нугу менен жазылат. Мисалы үчүн мал чарбачылыгы болсо, ошо мал чарбачылыгы боюнча алдын ала бизнес проект жазылып, ошо бизнес проектти, бизнес план боюнча биз ошо мал чарбачылыгын өнүктүрөбүз. Каракулжада ушул айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча жакшы семинар болду. Бул семинарда биз көп нерсени алдык. Биз ушу айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча кайсы багытта иш алып барыш керек экендиги жөнүндө түшүнүктөрдү алдык да. Айрыкча мага ушу багбанчылык боюнча жана биогумус өндүрүү боюнча жана ошо багбанчылык боюнча кандай багуу керек,
аларды зыянкечтер менен кандай күрөшү керек, анан көчөттөрдү каяктан алыш керек, аны кантип өстүрүш керек, өстүрүүнүн жолдору кандай, ушулар жөнүндө биз аябай жакшы кеңештерди алдык. Анан жыйынтыгында ушул Каракулча айылында бир ассоциация түзүлүп, ушул элдин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча бир форумду уюштурабыз деп азыр ушул боюнча жыйынтыктап атабыз. Рахмат ушул келип семинарды өткөн, жанагы багбанчылык боюнча келип кеңештерди берген биздин ушу жарандарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз эми ушу алма багын өстүрөлү дедик эле быйылчы. Ошого эми биз ушул өзүбүздүн чөйрөгө ылайыктуу, анан кийин сатканга дагы жакшы боло турган бир сортту ушул азыркы адистерден кеңеш алып эгели деп ойлоп атабыз ушу бакчылык боюнча. Бүгүнкү семинар айрыкча биздин райондо элдердин бак тигүү боюнча, багбанчылык боюнча, дыйканчылык боюнча, мал чарбасы боюнча жакшы семинар болуп өттү. Семинарда атайын областан кишилер келишиптир, аларга чоң рахмат. Элдердин аң сезимин ойготуп, мал чарбасында дыйканчылыкка, багбанчылыкка, сөөлжан багуу боюнча ошол адамдар келип туруп чоң жакшы кеңештерин берди. Адан сырткары биздин семинарга атайын ушул гранттар тууралуу, кредиттер тууралуу дагы адамдар келип туралар, жакшы кеңештерин алды элдер. Биз да кызыгуу менен азыр чоң ассоциация түзүп атабыз. Быйылкы жаз келеринге жакын элдерибиз ушул айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң аракеттер жасап атабыз. Кудай кааласа Каракулчаны өнүктүрөбүз деген ойдомун. Мен өзүмдүн личный оюм боюнча Каракулчада, мисалы биздин тоок боюнча эч кандай ферма жок экен бизде. Жумуртка өндүрүү боюнча, анан эт багытында тоокторду өндүрүү боюнча да грантка мен жазылдым. Грант бу, кредит ошол аябай кызыктарбыз. Себеби биздин айыл өкмөтүндө тоок багууга менин үйүм шарт аябай жакшы келишкен. Тоонун түбүндө турабыз. Элден очорок болгондуктан ошо тоокко, анан кийин балык багууга ошо грантка жазылып атам азыр. Азыр мына бүгүнкү болуп аткан багбанчылык боюнча, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча болуп аткан семинар өтө жакты. Айрыкча багбанчылыкта мен мурда укпаган, үйрөнбөгөн нерселерди уктум да. Ушуларды бийик тоолуу аймакка кантип өнүктүрүү керек, кандай караш керек, түшүм болсо болобу, ушулар боюнча өтө сонун кеңештерди уктум. Рахмат ушуларга. Ушундай семинар көбүрөөк болсо жакшы болмок. Андан башка багыттарда дагы болду. Мисалы үчүн мал чарбасын өнүктүрүү, андан кийин балчылыкты өнүктүрүү, булардан да сонун кеңештерди алдым. Бардыгын адам жасаса болуп эле, эмгекчилдик керек экен да, эмгектениш керек экен. Ушул нерселерди айткым келет. Семинар абдан жакшы болду, жемиштүү болду десем жаңылышпайм. Семинарда кайчы пикирлер да болду. Бак тигүү боюнча биз дагы ушул семинарларды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, буйрусак, дагы 2-3 жылдан кийин өз жемишин берет деп ишенип айта алам. Бүгүнкү семинардан ошол бак тигүү боюнча кандай сортторун эгиш керек, жана алардын түшүмдүгү, жана ошондой эле аларды кантип өстүрүшүбүз керек, жана ошондой эле жер тандаганда да эмнелерге байкашыбыз керек, эмнелерге баам салышыбыз керек, ошолор боюнча жакшы маалыматтарды алдык. Буюрса ишке ашырабыз.